негизи ушул бизнеске, экономика болгон зыянын кандай баалайсыз? УКМК жанагындай кустуризация кылды, анан эми кустуризацияда жанагындай мыйзамсыз приватизация, мыйзамсыз байлык алганда мейли, ал боюнча дагы мыйзамдар бар. Бирок чынчыл ишкерлерди, Дордойдо бир 2-3 бутик барларды дагы кустурбадыбы? Алардын баарында ошого чейин жетти. Ошол зыянын кандай баалайсыз? Кандай зыян тийди? Мындай да бизнеске биринчиден жөн эле каракчылык болуп атпайбы? Анан кийин мындай моменттерде көп акчасын алып башка мамлекеттерге чыгып ошол жака инвестиция кылып кетип атпайбы алар? Анан кийин көп жанагы эмелер ким бирөө жана эмеде мындай ситуацияда эч ким бирдекени курганга да бир жака акча жумшагандан дагы чочулап калдылар да. Баары акчасы кладываться этилбейт. Мындайча айтканда бир эле өкмөттүн структурасы, өкмөттүн функциясы шал болуп калган жок, экономический система да шал болуп калып атпайбы мындай моментте. Бүт бардыгы шал болуп калып атат. Ошонун кесепетин көрөт болушубуз керек азыр жакын арада. Бул мындай да бардыгы ойлойт. Мисалы экономиканын эмеси, кесепети бир заматта эле көрүнбөйт да. Ал бир жеке жасаган болсо, аны мындай временной лак деп коет аны наукада. Анын временной лак бар. Акырындап турган кесепети көрүнөт, акырындап. Ал сразу көрүнбөйт. Себеби деген экономический система, чоң система да, инертный система да. Бул бир эле мындай болуп кетпейт да. Акырындап мындай же мындай болот, акырындап бар. Мамлекет дагы бир заматта эле жок болуп кетпейт да. Акырындап жок болуп бир заматтан кийин шак деп эме болуп калат. СССРди 70 жыл эме болгон дүйнөнү дүркүрөтүп турган СССР ким ойлоду эле жок болуп кетет деп. Карайсың? Туура эмес саясаттын аркасынан, туура эместин аркасынан акырындап келип туруп бир заматта жок болуп кетти. Бирок точкасына жеткенде бир заматта жок болот. Бардыгы ойлойт бир заматта жок. Ошого өтө көп убакыт өтүп анан кийин жок болуп кетет. Ошондуктан бул деле ошондой. Эгер бул неге айтам президент туура кылды иштен алып деп. Себеби ушуну токтотту. Ушулдай поползновениени. Ушул жакы жылып кетип атканын токтотту да. Жалпы мамлекетке кооптуу болгон турбайбы? Ошол мамлекетке кооп. Мен айтып атпайм, мамлекеттин жок болуп кетишиге кооптук болуп калды да. Ошондуктан муну бардыгы эле ойлойт, жок, бул туура эмес эме болсо, акырында барып туруп жок болуп кетиши мүмкүн. Дагы бир кызыктуу суроо, сиз эми көп жылдан бери УКМКда иштеп келгенсиз, ал жакта тажрыйбаңыз көп, мындай жетекчи катары көп жерде иштеп келгенсиз. Ушул акыркы убакыттагы ушул УКМКда болгон ыплас иштерди, жанагы Эду, Вазелин деген пайда болгондору, жанагындай акчаларды топтоп, бизнестерди кыйнап, ошого кандай баа бересиз? Ошо именно УКМКнын адиской катары сөздөрүңүздү уксак. Биринчи кезекте Ташиевди УКМКнын башыга кургондо ал УКМКнын эмесине узурпация кылып алды. Өзүнүн личный кызыкчылыгына, өзүнүн кланынын кызыкчылыгына баш ийдирип алды да. Ошол күч колдонуп. Ошондуктан бандиттер менен күрөшөм деп жүрүп, УКМКны бандиттик мекеме кылып койду да. Ошондуктан анан кийин Пито, Вазелин, Эдулар чыкты да ошонун арасынан. Коррупция менен күрөшөм деп жүрүп, коррупциянын сап башында өзү туруп калганына Ташиев өзү да билбей калды. Азыр деле. Мындай жакшы иштерди кылам деп жүрүп, өзү билбей калды, ошол болуп калган. Ошондуктан мен буга аябай терс баа берем. Мунун бардыгы ошол узурпациянын кесепети болду. Себеби бүт бардыгы мыйзам талаасынан чыгып кетти. Эгер эч качан мен иштеп жүргөндө, мисалы, СССРдин убагында, казалось бы, диктатура там, пролетариат, ушунчалык диктаторский мамлекетте, партиянын көзөмөлдө жүргөн, биздин ошол эме бүт бар жокко эң всесильный, бүт бардыгы дүйнөнү титиреп турган КГБ эч качан мыйзам неместен талаастан чыкпайт эле. Мыйзам талаастан чыкпайт эле. Что вот такой был, он кара, кама, андай. Ал ушунчалык мыйзам талаастан чыкпайт эле, себеби деген
КГБда ким иштегенин эч ким билбейт эле, жакындарынан башкасы. Ооба. Мисалы мен өзүм иштеп жүргөндө анча мынча жашпыз дейм, анча мынча ичимдик ичип алып анан кийин машинада кетип атып анан бир аз маспыз. ГАИ токтотсо акча берип кутулчубуз да. Көргөзбөйт элек да. Болбойт да көргөзмө. Себеби деген дискредитация кылып коесуң. Дискредитация кылып коесуң. Мына КГБнын балдары монтип эме болуп өздөрү бузуп жүрөт дегенден эме кылып, ошондой сөз болбош үчүн айтасызбы, братан туда-сюда деп жарып, болбосо акча берип кутулчубуз да. Жөн эле эме болчу. То есть бул деген бул жоопкерчилик, бул мыйзамдын каттуулугу, бул жанагы мыйзам талаада иш кылган ошондой болот да. Ташиевди билбей калдыңыз, билбей калды деп атасыз. Чын эле билбей калдыбы ушул? Билбей калды. Эдулар кылып аткандары. Жок, аны кылып аткан бутпан жетекчисинде болгон, бар жокто эле билип турган. Бандиттик организация кылып койгонун билбей калды. Коррупциянын башында туруп калганын билбей калды. Кандайча? Сезбей калды, ушу өзү коррупция кылып атканын түшүнбөй калды да. Баары өз оюнча бул баардыгы мамлекеттин кызыкчылыгы деп атпайбы, бүт бар жокто эле. Мисалы, Эми бирөө жанагы эмени атып салганда, жана Көлбаевди атып салгандан кийин, хорошо спецоперация кылдыңар, аны ликвидация кылыпсыңар, бирок аны мактанып эмне кылат айтып. Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял, я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен ушуга барганга аргасыз болдум деп атпайбы. Өзү түшүнбөйбү туура эмес экенин. Мыйзамсыз экенин түшүнбөйбү. Бул жерде андай болбойт. Анан кийин коррупция менен күрөшсө да, аны тартып алдык, немесин неме кылдык. Бүт барды мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн деп атат. Кустуризация. Мыйзамдын чегинде болуш керек. Мыйзамсыз болбойт. Бул мыйзамсыз экенин түшүнбөйбү ал киши. Жок, хорошо, аны мыйзамсыз экенин түшүнбөйт. Бирок кээ бир анын балдары, мисалы үчүн ошол эле Көлбаевдин мүлкүн тартып алганда өзүн алып калган, аттарын алып калып, машиналарын алып калып. Неужели ошону мыйзамсыз экенин түшүнөт да, ошону айтып атпаймынбы? Ошол күрөшүп жүрүп өздөрү бандитке айланып калганын билбей калды деп атпаймынбы? Уже түшүнүп калды. То есть мындайча айтканда, элдин кызыкчылыгы деп отуруп, мындайча айтканда баардыгы Камчы Кыдыршаевич өзү баш болуп, өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн кланын кызыкчылыгы менен мамлекеттин кызыкчылыгын адаштырып алдылар да. Азыр ушул бийликтен түшкөндөн кийин, жанагындай доматтар коюлгандан кийин ошону түшүндү деп ойлойсузбу? Мен сүйлөшсөм анан билесиң да. Азыр кандай үн чыкпай калганыга караганда түшүнө баштады да. Азыр эми көз ачыла баштады. Бул да туура эмес болуп калган экен. А Көлбаевди мен өзүм ликвидация кылдым, мен өзүм жоопкерчилик алдым дегенди сразу эле түшүндү го. Эртесиге чыгып айтты го, эч кандай бул жөнүндө сөз да болбош керек деп. Уважаемые журналисты, я хотел бы дать разъяснение по тем моментам, которые я 2 дня назад высказывался по поводу ликвидации Кульбаева. Сделали так, как будто я лично давал поручения или подписывал какие-либо приказов, или по приказу было ликвидировано или уничтожено Кульбаев. Нет, конечно, это не так.